Номер 12 Мамат Юсупов атындагы Жош орто мектебинин 6 классынын окуучусу Абдигапарова Сонун. Чыңгыз Айтматов 92 жаш. Кыргызстандын Залкар улуу дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928-жылы 12 декабрда туулган. 1946-жылы Жамбыл шаарындагы Совет агрардык техникумду 1950-жылы К.И. Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956-жылдан баштап 1958-жылга чейин Москвадагы жогорку адабият курсунун окуучусу болгон. Ал эми согуш жылдарында Шекер айылында айылдык кеңештин катчысы болгон. Райфин өлүмдүн агенти 1953-жылдан баштап 1956-жылга чейин Кыргыз мал чарба илимий изилдөө институтунун экспериментив фермасында зоотехник 1958-жылдан баштап 1960-жылына чейин. Литературный Кыргызстан журналынын редактору 1960-жылдары 1965-жылга чейин Правда газетинин өз кабарчысы 1965-жылдан баштап 1986-жылга чейин Кыргызстан кинофотографисттер союзунун төрагасы 1988-жылдан баштап 1990-жылга чейин Иностранная литература журналынын башкы редактору, СССР президентинин кеңешчиси 1991-жылдын элдик кызматта 1991-жылдан Кыргызстандын Бельгия мамлекетиндеги элчиси болгон. Тармачылыгы студент кезинде башталган орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси гезитчи Жозодо деген ат менен 1952-жылы Кыргызстан альманаханды орус тилинде жарыялаган. Литературный Кыргызстан журналынын редакторлугу мүчөсү катары болгон. 1956-жылдын тарта СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Анын чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлде көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары күмүш үлгүлүү, драма жана опера театрларынын коюлган жана чыгармалары боюнча көргөн кинофильмдер эл аралык кинофестивалдар